Саламатсыздарбы, кадырман теле көрүүчүлөр жана радио кармандар, кайрадан түз эфирде укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берүүчү юристтин кеңеш көрсөтүүсү. Кыргыз Республикасында сот адилеттигин сот гана ишке ашырат. Мыйзамда каралган учурларда жана тартипте Кыргыз Республикасынын жарандары сот адилеттигин ишке ашырууга катышууга укуктуу. Сот өндүрүшү тараптардын атаандаштыгынын жана тең укуктуулугунун негизинде жүзөгө ашырылат. Бүгүнкү биздин тема сотко кайрылуу тартиптери. Андыктан сиздер мына ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бизге жөнөтүп өз суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Адаттагыдай эле сиздер үчүн түз байланышта 032 22 коду менен 55732 телефон номери жана ошондой эле WhatsApp аркылуу SMS суроолорду кабыл алуучу 0558 888 929 уюлдук номердагы кызматта, ошондой эле биз ЛФМ радиосундагы обосундабыз, андыктан радио кармандардын дагы суроолорун кабыл алабыз. Ал эми бүгүн жарандардын мына ушул темадагы укуктук суроолоруна тажрыйбалуу юрист Мырзабеков Чыңгыз Авазович жооп бермекчи. Саламатсызбы Чыңгыз мырза? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Албетте көрсөтүүнү баштап жатып алгач жарандарга тема боюнча жалпы маалымат бере кетели. Негизи эле жарандар сотко кайсы учурда жана кандай тартипте кайрыла алышат? Бул жерде соттук коргонуу деген түшүнүк бул баш мыйзамда бекитилген. Андан сырткары жарандык Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси деген атайын ушул сот кандай тартипте кайрылыш керек, кандай тартипте сот процесс отурумдар кандай жүрүш керек, ошонун баарысы ошол мыйзам менен жөнгө салынган. Ошол мыйзамдын 4-чү беренесинде ар бир укугу бузулган жаран соттук коргонууга укуктуу деп жазган. Демек, укугу бузулду деп эсептеген жаран соттук коргонууга укуктуу. Ал укукту мындай четке кагуу бул жараксыз болуп саналат. Ал эми сотко кайрылууда кандай документтер керектелет? Сотко кайрылууда бул эң негизгиси арыз, доо арыз. Бул ошол эмне үчүн кайрылып жатат, кайсыл укугу бузулду, соттон эмнени сурап жатат, эмнени талап кылып жатат. Ошол боюнча так арызга жазыш керек. Ошол арызда көрсөтүлгөн баягы жүйөлөрдү, негиздөөчү далилдерди тиркеш керек. Ошол арызга тиркелүүчү документтер, тастыктоочу документтер, өзүн тастыктаган паспорту. Ошол алсак талашуу предмети, эмнени талашып жатат, ошолго далилдер, ага күбөлөрдүн түшүнүк каттарын тиркесе болот. Айтор өзүнүн далилин өзү келтирип бериш керек. Ал эми сотко арыз ташталган күндөн баштап канча күндүн ичинде иш каралат? Сотко арыз келип түшкөн күндөн тартып жарандык иштер бул 3 айлык мөөнөт ичинде каралып чыгып, чечим чыгарылып бүтүш керек. Ал эми андан сырткары экономикалык иштер каралат. Булар 2 айлык мөөнөттө каралып бүтүш керек. Ал эми эмгек жаатындагы талаш тартыштар, үй бүлөлүк талаш тартыштар, алимент, ушундай иштер булар 1 айлык мөөнөт ичинде каралып, чечим чыгарылыш керек. Мына ушул соттук кароолор, сотко кайрылуу боюнча акыркы мезгилдеги мыйзамда кандай өзгөртүүлөр киргизилди? Өзгөртүүлөр бул 2018 жылы жаңы мыйзам кабыл алынды. Мурда алсак иштерди кароо бул 2 айлык мөөнөт боло турган болсо, бүгүнкү күндө 3 айлык мөөнөт берилди. Бул дагы ошол соттук ишти ар тараптуу, объективдүү, мындай толук карап чыкканга кенен убакыт жеткирилет. Рахмат. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы жарандардан келген суроолорго жооп берүү менен биз маалыматты дагы толуктайбыз. Бизге суроолор келип түшкөн. Мен биздеги SMS суроолор менен сизди тааныштырайын. Биринчи сурообуз: саламатсыздарбы? Менин 2 балам бар. Экинчиси жаңы төрөлгөн. Жолдошум башка бирөөгө үйлөнгөн жатыптыр. Мен алимент төлөтүү үчүн сотко берейин дедим эле. Ортобузда нике күбөлүгү жок. Балдарым менин фамилиямда. Анын атасы деген графада да жазылган эмес дейт анын аты. Кантип сотко бере алам деген. Бул демек ортодо баягы нике күбөлүк жок, расмий баягы катталбаганыңардан мындай болгон болушу мүмкүн. Сиз буну аталыкты аныктоо үчүн баягы атайын доо арыз менен өзүңүз жашаган жердеги сотко кайрылышыңыз керек. Арызга көрсөтүшүңүз керек. Сиз канчанчы жылы мындай турмуш курганыңыздар, канчанчы жылы балалуу болгонуңуздар, ал ошол силердин баш кошконуңарды, чогуу чарба жүргүзүп, чогуу жашаганыңарды, балалуу болгонуңарды кимдер күбөлүк бере алат? Алсак кошуналар, ошол эле жеңелери, баягы той өткөргөн болсоңуздар, ошол баягы эски кассеталар, видеосъемкалар, чогуу түшкөн фото сүрөттөр,
Андан сырткары ошол силер жашаган жердеги айыл өкмөттөгү баягы кызмат адамдары деги эле ошол коом силерге мындай ким көргөн билгендер соттун атына түшүнүк кат жазып берип сотко келип көрсөтмө бериш керек болот. Чындыгында булар балалуу болгондугун биз мындай күбөлүк беребиз деп туруп. Ошонун негизинде андан сырткары ошол атасынан сурайт, бүгүн сенин балаңбы деп. Мындай учурда баланы атасы деген жерине жазылсын деп сот атайын чечим чыгарып берет. Мындан кийин бул атайын баягы жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү соттун чечимин аткарып ал жерге жазып берет. Андан сырткары экинчи тарабы бар. Эгерде ал таптакыр баш мындай мойнун албай, бул менин балам эмес дей турган болсо, анда сот биологиялык экспертиза дайындайт. Бул биологиялык экспертизанын баягы корутундусу менен анан сот чечим чыгарат. Ал жерде баягы ДНК деп айтып жүрөбүз. Ал жерде ошол адамдын баягы биологиялык экспертизасын чыгарып берет. Атасы же атасы эмес деп. Түшүнүктүү. Кийинки суроо үй боюнча экен. Биз үй сатып алган элек, ал үйдүн документтеги ээси каза болуп калыптыр. Ал эми азыркы ээси аны мыйзамдаштырып алган эмес экен. Эми сот аркылуу өткөрүп алсаң болот деп жатышат. Ал үчүн эмне кылууң керек? Бул дагы сот аркылуу чечилчү маселе. Себеби дегенде менчик кол тийгиз. Бул жер кодексинде, турак жай кодексинде, конституцияда жазылган. Демек, турак жайды соттун чечими менен гана алынышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде бүгүнкү күндө ээси өтүп кеткен болсо, сиз аны мураскерлерин таап, анын баягы бир тууганына, балдарына өткөрүп, андан соң өзүңүзгө өткөрсөңүз болот. Эгерде жок андай дагы мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, бул жерде баягы эскилик мөөнөт өтөрү менен менчик укугу берилет. Бул кыймылсыз мүлктөргө 15 жылды түзөт. Эгерде сиз 15 жылдан ашуун ал жерде мындай ак ниеттүүлүк менен жашасаңыз, анда бул сот сизге менчик укугун бериши мүмкүн. Ал эми сиздин колуңузда мындан сырткары кандай дейбиз, тил кат болобу же болбосо ошол малда ортоңордо түзүлгөн бир сатып алуу сатуу келишимдери бар болгон болсо, эми анын мөөнөтү өтүп кетти албетте. Бирок ошого карабай баягы сотко буну сизди менчик ээси деп таап берүү жөнүндө арыз менен кайрылсаңыз, мындай учурда сот карап, сот ынанса, чындыгында сиз сатып алгандыгыңызды анда чечим чыгарып берет. Азыр бизде түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен. Сурооңузду айтып берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен сизге кайрылайын дедим эле. Мен жолдошум менен 2017 жылы ажырашкан, июнь айында развод бергенмин да. Ошол мага алиментти ошол айдан, ошол 17 жылдан бери мага алимент төлөй элек болуп атат да. Ошол алиментти кантип төлөтүп алсам болот? Түшүнүктүү. 2017 жылдан бери. Бул негизи алимент бул соттун чечими менен чыгарылуучу соттук актын негизинде чыгарылат. Демек, соттук акты бардык жарандар үчүн милдеттүү аткарууга. Ошондуктан аны аткаруу ыйгарым укугу бул соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө берилген. Ошондуктан сиз соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө мындай расмий арыз менен кайрылыңыз. Ошол 2007 жылдан бери төлөбөй жаткандыгын, ага карата мындай чара колдонууну сурап жазыңыз. Эгерде соттук аткаруучу мындай өзүнүн ишин так аткарбай жаткан болсо, анда аларды көзөмөлдөөчү атайын Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдында сот департаменти иштейт. Бул дагы соттук актылардын толук кандуу аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошондуктан ошол сот департаментине расмий арыз жазсаңыз, алар тарабынан мындай эмне себептен бул бүгүнкү күнгө чейин өндүрүлбөй жаткандыгын тастыктап атайын кызматтык иликтөө жүргүзүп, сизге жообун беришет. Рахмат. Кадырман телегөрүүчүлөр, эгерде сиздин укугуңуз бузулса же ортодо талаш тартыш маселелери жаралса, соттук териштирүүлөргө муктаж болуп турсаңыздар, анда биз менен байланышып өз сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Сиздер үчүн түз байланышта 032 22 коду менен 55732 телефон номери иштеп жатат. Ал эми 0558 888 929 номери бул WhatsApp аркылуу SMS суроолорду гана кабыл алуучу номер. Бул номерге байланышка чыкпаңыздар. SMS аркылуу суроо гана жөнөтүңүздөр. Ошондой эле бизде видео суроолор дагы бар. Анда кезек жарандардын видео кайрылууларында. Саламатсыздарбы, мен юристке суроом. Үй бүлө маселелерине байланыштуу көйгөй жаралса, ажырашуу же алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылуу үчүн кандай документтер керек болот?
Алимент боюнча. Ажырашуу жана алимент боюнча кандай документтер керек болот? Бул ажырашуу боюнча бул ошол нике мамлекеттик каттоодон өткөн нике куәлүктү ажыратуу. Демек бул боюнча ошол сиз нике куәлүктүн түп нускасын тиркеп арыз жазышыңыз керек. Демек бул жерде эки түрдүү түшүнүк бар. Бирөөсү алсак баягы аялдар жаза турган болсо, алар өзүнүн жеринен жазса болот да. Себеби дегенде доогердин тандоосу боюнча доо коюу деген түшүнүк бар. Аял киши өзүнүн жашаган жерине, себеби анын колунда жаш баласы бар болгондугуна эске алып туруп, ал өзүнүн жашаган жериндеги, ошол жашаган районунда сотко берсе болот. Ал эми эркектер аялы жашаган жери боюнча берилип калат. Эркектер өзү жашаган жерге берүүгө мыйзам жол бербейт. Ошондуктан бул жерге өтө көп документтин кереги жок. Ал жерде нике куәлүктүн түп нускасы менен эле жашаган жерден тактама өздүк тандыктоочу паспорт эле тиркеп туруп, арызга тиркеп арыз тапшырыш керек. Ал эми алименттер боюнча балдардын ден соолугу жөнүндө демек тактама, жашаган жерден тактама, ошол үй бүлөлүк тактама, андан балдардын демек туулгандыгы жөнүндө куәлүктөрдү атайын нотариус аркылуу күбөлөндүрүп, өзүңөр тастыктоочу паспорт менен арызга тиркеп тапшырсаңыздар, бул 1 айлык мөөнөт ичинде сот тарабынан чечилет. Эгерде доо тартибинде берилген болсо. Түшүнүктүү. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айта берсеңиз болот. Мен күйөөм менен ажырашып атам да, күйөөм мени сотко берип, мен барып туруп эме кылдым да, сотко ажыраспайм деп, ошо ажыраспайм десем кайра эметеби мындай? Убакыт берет. Мени ажыраштырбай коебу? Кандай учурларда ажыраштырбай коет, ушуларга да токтоло кетсеңиз. Эми сот азыр сиздин учуруңузда сизге мөөнөт гана бериши мүмкүн. Сиз эгерде мындай ажырашпайм, өзүңүз айткандай сотко барып ажырашпайм деп айтсаңыз, сот сизге 3 айга чейинки мөөнөт бериши мүмкүн. Бул мөөнөт сот жарашуу мөөнөтү деп коет. Мындай жараштырууга аракет көрүш керек. Сот келгенде эле ажыраштырып бербей. Ошондуктан эгерде бул убакыттын ичинде силер мындай жарашууга жетише албасаңар, сиз жолдошуңуз менен сүйлөшүүгө жетише албасаңыз, анда сот бул нике куәлүктү бир тараптын, демек күйөөңүздүн талабы боюнча кыркышка мажбур болот. Себеби дегенде мыйзамда мындай нике баягы жубайлар өзүнүн эрки менен гана жашаш керек да, мажбурлап жашатуу деген болбош керек. Ошондуктан сот өзүңөргө мындай тынышууга, жарашууга гана убакыт бериши мүмкүн. Ал эми сот кандай учурларда кыркпай нике куәлүктү кеспей коюшу мүмкүн? Бул учурлар боюнда бар кезинде бала 1 жашка толгонго чейин эркек киши мындай аялы менен ажырашууга доо коюуга укуксуз. Түшүнүктүү. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? 3 жыл болду ажырашканбыз. 2 жылдан бери алиментке бере элек болчумун дейт. Ошол өткөн 2 жылга дагы төлөтүп алсам болобу деген суроо. Тилеке каршы болбойт. Себеби дегенде үй бүлө кодексинде так жазылып турат. Ал жерде нике сотко арыз берген күндөн тартып гана мындай өндүрүлүп баштайт. Саламатсызбы? Атам менен апам келише албай жүрүшөт. Эгер ажырашса, үй иниме калабы, жалгыз бала дейт. Же ортодо болобу деген суроо. Балдарды үлүш болбойт. Балдар баягы нике куәлүк катталган күндөн тартып жубайлардын укук милдеттери башталат. Демек ортодо тапкан мүлк бул жалпы мүлк болуп эсептелинип, ал 2ге гана бөлүнөт. Бул 2ге гана бөлүнөт. Демек балдарына эч кандай мындай үлүш бөлүнбөйт. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен жакын тааныштардын бирине 500 000 сом акча карызга берип турдум эле. 1 айда берем деп, эми 1 жыл болсо да жок. Акча алгандыгы тууралуу тил кат жазып берген жана күрөө катары автоунаасынын документтери менде. Эми аны сотко беришим керекпи же автоунаасын сатып жиберсем болобу дейт. Автоунааны сатып жибергенден алыс болуңуз. Ал күрөө катары сизге койгон болсо, ошол койгон күрөөгө баягы сотко арыз берип, ошол аткаруунун ыкмасын коюлган күрөөгө бурсаңыз болот. Ал жол менен сиз соттун чечими менен ал автоунаа сиздин менчигиңизге өтөт. Андан соң сиз мындай толук сатканга укук сизде пайда болот. Ал эми сизде тил каты бар болгон болсо, бул тил кат ошол силердин ортоңордогу мындай болгон келишимди тастыктоочу документ. Ал тил кат ал милдеттеме катары эсептелинет. Ошондуктан сотко кайрылыңыз, сотко
алсак, ал сотко келбей койгон учурда дагы сот сиздин арызыңызды канааттандырып берет. Себеби дегенде тастыктоочу ошол жазып берген атайын милдеттемеси тилкат эске алынат. Кийинки суроо, биздин айылда талаш тартыш кандай маселе жаралса да көпчүлүгүн аксакалдар соту чечет. Алардын чечими мыйзамдуубу, туура эмес чечим чыгаргандыгы тууралуу үстүнөн сотко кайрыла алабызбы дейт. Албетте, бул коомдук башталгычтагы орган болуп эсептелинет. Аксакалдар соту жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Алардын чыгарган соттору, алардын чыгарган чечимдери мыйзамдуу күчүнө кирсе, эгерде тараптар эч кимиси арызданбаса, ошол райондук соту тарабынан атайын мындай аткаруу баракчасы жазылып берилип, бул башка соттук актылардай эле күчкө ээ болуп, юридикалык күчкө ээ болуп, бул аткарылат. Ал эми тараптардын бирөөсү аксакалдардын чыгарган сотунун мындай чечимине нааразы боло турган болсо, бул ошол кайсыл райондо жайгашкан болсо аксакалдар соту, ошол райондук сотко кайрылса, райондук сот бул аксакалдар сотунун чечимин жокко чыгарып, ишти негизинен тараптарды чакырып, мындай иш башынан каралат. Рахмат, азыр дагы түз байланышка чыккан жараныбыз бар экен. Мен күйөөм менен ажырашпай туруп балама алимент кестире аламбы? Ушуга жооп берсеңиз рахмат. Албетте кестире аласыз. Бул эми эгерде жолдошуңуз баласын багууга каражат алып келбей жаткан болсо, сиз алимент өндүрүү жөнүндө доо койгонго сиздин укугуңуз бар. Рахмат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен турмушка чыкканда жолдошумдун фамилиясына өткөн элем. Биз ажырашып кеттик. Эми фамилиямды кайра өзгөртүү үчүн дагы сотко кайрыламбы? Же жарандык актылардын абалын каттоо жайынан эле өзгөртсөм болобу дейт. Туура. Бул сиз эгерде никени ажыратып жатканда, сизде дагы баягы никеге коюлуп жатканда сизге укук берилген, өзүңүздүн фамилияңызда калыш же болбосо жолдошуңуздун фамилиясы тандоо укугу берилген. Ажырашып жатканда дагы сизге ошондой укук берилет. Кааласаңыз сиз жолдошуңуздун фамилиясында калышыңыз мүмкүн, же болбосо өзүңүздүн баягы кыз кезиңиздеги фамилияны тандап алышыңыз мүмкүн. Бул боюнча сиз сотко бериш кереги жок, муну жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнөн чечилет. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Биз Кызылкыя шаарында жашайбыз, 10 үйдүн жашоочулары. Сурообуз дейт, биз жашаган көп кабаттуу үй 2 метр чукурлукта жайгашкандыктан биздин үйдүн көп кабаттуу үйдүн арт жагына күн чыгыш тарапка магазин түшүп, биринчи кабат, экинчи кабат тосуп, көлөкө болуп жашоочуларга ар кандай ооруну жаратмакта дейт. Ал дом барган сайын аябай ным болуп жатат. Биз сотко берген учурда сот бул жер өкмөттүн муниципалдык жери деп сот тарабынан чечим чыккан. Ал жердин астында канализация өткөн дейт. Муздак суунун түтүкчөлөрү өткөн. Ошондой эле чоң кубаттуулук тог өткөн дейт. Ошого карабастан архитектура тарабынан уруксат берилген. Ал жер муниципалдык болгону менен ал жерге такыр курулуш мүмкүн эмес дейт. Себеби ал жер ушундай бош туруш керек болгон жер дейт. Ошого карабастан жашоочулардын укугу тепселеп келатышат. Мэрия тарабынан, экотех инспекторлор тарабынан чара көрүлөбү деген суроо экен. Көрүлөт. Бул эми жашоочулар арыз менен кайрылыңыздар, буну жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө буга аракет жасаш керек. Мындан сырткары сиз айтып жаткан экотех инспекция атайын өзүнүн корутундусун чыгарыш керек. Чындыгында эгерде ал жерге мындай курулуш курууга, көп кабаттуу курулуштарды курууга мыйзам жол бербейт деп алар таап бериш керек. Же болбосо ошол сотко кайрыла турган болсо, сот арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып эле баягы доону камсыз кылуу деп айтып коет. Доону камсыз кылуу үчүн буну баягы ошол иш сотто толук каралып бүткөнгө чейин ал курулуштар убактылуу токтотулат. Мындай улантылбай токтотулуп туруш керек. Сиздер ошол көп кабаттуу үйдүн жашоочулары бул арызыңыздарды бир эле учурда өкмөткө, ошол эле учурда баягы экотех инспекцияга, жергиликтүү бийликке арыз жолдосоңуздар болот. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен сиздерге кайрылуумдун себеби аялым экөөбүз жашабай калганыбызга 2 жыл болду. Ортодо балабыз жок, ал азыр Россияда иштеп жүрөт. Мен кантип ажырашсам болот дейт. Сиз эми бүгүнкү күндө өзү жок боло турган болсо, сиз арыз бериңиз, өзү менен сүйлөшкөнгө аракет жасап көрүңүз. Бүгүнкү күндө мындай башка жактагы адамдарды табып байланышыш мындай өтө чоң көйгөй жаратпайт. Издеп көрүңүз. Эгерде ал бүгүнкү күндө
анын эч кандай сизге доосу жок боло турган болсо, ал өзүнүн өкүлү аркылуу же болбосо өзүнүн нотариус аркылуу баягы менин катышуумсуз никени ажыратууга макулдук бере турган бир атайын өзүнүн катты сотко жөнөтсө болот. Сот анын катын эске алып туруп, мындай мөөнөттү бербей туруп, же болбосо кайра сиз тиги чакырбай туруп буну мындай ажыратканга сотко толук укук пайда болот. Ал эми келбей койгон учурда эми анда баягы ишти сырттан кароо деген түшүнүк бар. Аны катыштырбай туруп, ишти сырттан карап, бул нике куәлүктү кыркыт берет. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айтып берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло, саламат. Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Менин суроом мындай. Мен 6 айдан бери алиментке берип коюп, бирок такыр алиментти сот тарабынан чечилип берилбей атат. Ушуну кайсы жакка кайрылсак болот? Сот чечип бербей атат да. Сиз арызыңыз мындай кыймылсыз же болбосо мындай кайтарылган болушу мүмкүн. Сиз ошол арызга тиешелүү документтердин же болбосо бир кемчилдиктер болгон болушу мүмкүн. Сизге сот убакыт берип туруп, арызыңызды мындай кыймылсыз калтырган болушу мүмкүн же кароосуз калтырган болушу мүмкүн. Ошондуктан 6 ай бою мындай иш чечилбей соттун кароосунда турбайт. Сиз кайрадан барып, ошол кайсыл сотко тапшырган болсоңуз, ошол соттун кеңсесине барып сураңыз. Эгерде бул иш кыймылсыз калтырылган болсо, ал иш кагаздарды кайра өзүңүзгө кайтарып алып, бул ишти ошол келтирилген баягы мүчүлүштүктөрдү жоюп туруп, кайрадан сотко арызыңызды берсеңиз болот. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен былтыры жер сатып алгам кызыл китеби менен. Анан ал жер арестте экен, өзүмө өткөрө албай койгом дейт. Ал саткан адам акчасын бербей жатат же жерди бүтүрбөй жатат. Эмне кылсам болот дейт. Негизи жерди сатып алып жатканда сөзсүз түрдө мындай сатып алуу сатуу келишими түзүлгөндө бул азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынан жүрүп калган. Жер ала турган болсоңуз, ошол жердин ээси менен мам каттоого барсаңыздар, ошол жерден эле ал жер демек бүгүнкү күндө камакка салынганбы, салынган эмеспи, анын баардыгын мындай карап туруп, анан сизге сатып алуу сатуу келишиминен өткөрүп берет. Эгерде сиз бул тартипти колдонбогон болсоңуз, сиз жөн эле мындай ОЗ2 же жазуу жүзүндөгү келишим менен ал жерди сатып алган болушуңуз мүмкүн. Сиз карап көрүңүз, ал жер ким тарабынан камакка салынды. Камакты сот салышы мүмкүн, соттук аткаруучулар кызмат бөлүмү салышы мүмкүн, же болбосо тергөө органы салышы мүмкүн. Сиз карап көрүңүз, эмненин негизинде салынды. Эгерде бул мындай жердин ээси башка бирөөгө карыз болуп туруп, анын камакка салынгандыгын билип туруп, сизге саткан болсо, анда бул жерде кылмыштын курамы болот. Бул боюнча сиз укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Бул боюнча териштирүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен же сизге жер тилкеси, же болбосо сиз келтирген материалдык чыгым, ошол төлөгөн акчаңыз кайтарылып берилет. Түшүнүктүү. Чыңгыз мырза, кайрадан кезекте жарандардын видео суроолоруна берели. Кезек видео суроодо. Саламатсыздарбы? Мен юристке суроом. Карыз боюнча сотко кайрылганда мамлекеттик алым канча пайыз төлөнүш керек? Ал акча кайра кайтарылабы же кайтарылбайбы? Мамлекеттик алым боюнча сотко кайрылсаңыз, алсак 100 000 сом кайрылсаңыз 10 000 сом мамлекеттик алым төлөйсүз. Бул мамлекеттик алым кайтарылат. Ошол сиз доо берип жаткан учурда мамлекеттик алымды тиги жоопкерден өндүрүп берүү жөнүндө деп туруп, дагы бир пункт менен кошуп суранасыз. Бирок айта кетчү нерсе, мына жакынкы 1 айдын аралыгында болду. Бул жогорку соттун алдында конституциялык палата деген бар. Бул мыйзамдардын бири-бирине карама-каршы келсе, же болбосо ошол мыйзам конституцияга карама-каршы келсе, бул ошол сот карайт, атайын конституциялык палата. Бул боюнча ал ошол жогоруда айткан конституциялык палата карап чыгып, бул мамлекеттик алымды конституцияга карама-каршы келет деп тапты. Себеби дегенде көптөгөн жарандар баягы чоң суммадагы, алсак миллион өндүрүш үчүн 100 000 сом мамлекеттик алым төлөп болот атпайбы?
бул эме бүгүнкү күндө бул жокко чыкты бул талап. Ошондуктан бүгүнкү күндө кайрадан өкмөт мыйзам долбоорун иштеп чыгып, атайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик алымдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөр боюнча дагы кошумча маалыматтарды беребиз. Азыр бизде дагы түз байланышка чыккан кийинки телегөрүүчүбүз бар. Мен учурда бүйөө менен ажырашып жаттым эле. Жашаганыма 28 жыл болду. Ата кайнатамдын колунда турабыз. Ошо бүйөө менен ажырашкан 3 балам бар. 3 балама бөлүнө ушул үйдөн. Ошо жотурсуз рахмат. Түшүнүктүү. Бул жогоруда айтып кеттик. Турак жай экиге гана бөлүнөт, экиге гана. Бирок сиздер мындай биргелешип сүйлөшүү жолу менен өзүңүздөрдүн үлүшүңүздөрдү балдарыңыздарга мындай калтырсаңыздар болот. Себеби дегенде ар ким өзүнүн карамагында турган менчик ээси, өзүнүн каалагандай тескеп, каалагандай мындай пайдаланууга укуктуу. Ал эми бул жалпы мүлк болгондуктан мыйзамда так көрсөтүлүп калган, бул жалпы мүлк экиге гана бөлүнөт. Ал эми балдардын үлүшү болбойт. Балдардын үлүшү эмнелер болушу мүмкүн? Балдардын үлүшү өзүнө гана таандык. Эгер жаш бала болсо оюнчуктары, эгерде мындай калган учурларда баягы өзүнө таандык сиздер алып берген гана мындай мүлктөр алардын жеке мүлкү болушу мүмкүн. Ал эми бул турак жай кыймылсыз мүлктөр. Бул жолдошуңуздар экөөңүздардын гана мүлкүңөр болгондуктан экиге гана бөлүнөт. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 5 жылдан бери алимент ала албай жүргөм. Сот аткаруучулар документ даярдап берели деп атышат. Мен үйдү сот аркылуу алсамбы дегем, ала аламбы? Менин 2 кызым бар. Ортодо алименттин негизинде алимент акчасы көп сумма болуп кетти дейт. Ошол убакытка чейин 1 сом төлөгөн жок. Ошондуктан үйдү сот аркылуу кыздарымдын атына алып алсам болобу? Албетте болот. Бул аткаруунун ыкмасын, аткаруунун тартибин бурат. Эгерде алиментиңиз чын эле мындай суммасы чоң болгон болсо, аны албетте үйгө буруш керек. Эгерде бир эле үйгө эмес, анын деги эле кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрүндө дагы башка, эгерде банкта эсептер болсо, банктагы эсептерге бурса болот. Баалуу кагаздарга бурса болот. Эгерде бүгүнкү күндө турак жай боло турган болсо, ошол турак жайга аткаруунун ыкмасын бурса, ошол тиешелүү үлүшү жартылайбы акчасы жетишинче, же болбосо толугу менен сизге алып берип коюуга соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн толук укугу бар. Саламатсыздарбы дейт. Мен бир жакшы тааныш экөөбүз паспортубузду күрөөгө коюп акча алган болчубуз. Мен ал акчаны төлөп бүттүм. Ошол паспортумду алайын десем, сенин таанышың төлөй элек деп бербей жатат. Мен кандай кылып өзүмдүн документимди алсам болот дейт. Эми бул кыйын маселе. Мындай негизи паспорт деген бул күрөөгө коюлбайт. Эми кайсыл бул ломбардка коюлган маселе окшойт негизинен. Паспорт коюлбайт. Ал эми бирөөнүн паспортун алып мындай бербей койгонго анын дагы эч кандай укугу жок. Ар бир жаран өзүнүн мындай аракетине жеке жоопкерчилик тартат. Эгерде болбой жаткан болсо, эми укук коргоо органдарына, милицияга кайрыласыз. Себеби дегенде ал паспорт сизге гана таандык. Бул боюнча паспорт алуу боюнча сиз сотко кайрылбайсыз. Сиз укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Ал мындай өзүнүн билемдик менен сизге паспортту бербей жаткан болсо, мындай ага чара колдонуп эскертүү берилет. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айта бериңиз. Мен өзүм Баткенден болом, күйөөм Жалал Абад областынан болот. Ажырашып кеткенбиз. ЗАГСты мен Баткенден кетсемби, Жалал Абадтан кетсемби? Түшүнүктүү. Эгерде сиздин колуңузда жаш балдар боло турган болсо, сиз Баткен өзүңүз жашаган жерден арыз бериңиз. Мен жогоруда айтпадымбы? Доогердин тандоосу боюнча доо коюу деген атайын берене бар. Бул ошол алыста, ушул сиз айткандай Жалал Абадка барып, жаш баласы менен кыйналбасын деп туруп, мыйзамга ушундай жеңилдик киргизилген. Ошондуктан сиз Баткендин өзүңүз жашаган райондогу эле сотко арыз берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? 11 жыл мурун бир иш бүтүрүп берем деп менден бирөө $20 000 акча алган. Ошол боюнча акчадан да иштен да дайын жок. Тилкат бар, бирок нотариустан бекитилген эмес. Сотко берсек болобу дейт. Эми бул менимче алдамчылык. Чоң көлөмдө акча алган.
ал алдоо жолу менен сиздин ишенимиңизге кирип алдоо жолу менен алган. Демек бүгүнкү күндө ал ошол милдеттенмени аткарбаган болсо, качып кеткен болсо, бул алдамчылык болот. Ал эми ортоңордо бир кандайдыр бир келишим түзүлүп, ошол 20 миң АКШ долларына сизге кандайдыр бир мындай иш аткарып берүү, же болбосо ошол аткара турган иш бүгүнкү күндө бир себептер менен болбой жаткан болсо, бул сот тартибинде чечилет. Себеби дегенде жарандык милдеттенмелер демек кылмыш куугунтуктоосуна алынбайт. Бул жарандык тартипте чечилип калат. Ал эми ошол сиздин колуңуздагы жазылып берилген тилкат, бул сиз экөөңүздүн ортоңузда мындай болгон келишим катары таанылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз сотко кайрылуу тартиптери боюнча бүгүн укуктук суроолорго жооп берип жатабыз. Андыктан сиздер өз сурооңуздарды жөнөтүп, жооп алсаңыздар болот. Андан сырткары бизде жарандардын видео суроолору да бар. Кезек кийинки видео суроодо. Саламатсыздарбы? Мен юристке суроом. Жаңы кабыл алынган мыйзамдардын негизинде сотко кайрылуу тартибинде өзгөрүүлөр барбы? Болсо түшүндүрүп кете аласыздарбы? Негизинен сотко кайрылуу тартибинде чоң өзгөрүү жок. Дагы эле ошол баягы мамлекеттик алым гана жаңы мыйзам менен өзгөрүү болгон болбосо, калган негиздер ошол эле добарыз, ошол эле баягы тартипте сотко кайрылат. Ошол эле болгону мурда жазуу жүзүндө сотко кайрылганга укук бар болчу, жазуу жүзүндө. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө мындай компьютер менен жазылып, ошол баягы даректеринде электрондук даректери көрсөтүлүп калган. Ошол бүгүнкү күндөгү сотко кайрылуу тартибиндеги өзгөрүүлөр ошолор. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Биздин үй бүлөдө бир туугандар арасында мүлк талаш болуп жатат. Ата-энем каза болуп калгандан кийин алардын атындагы мүлктү бөлүштүрө албай 6 бир тууган талашып жатабыз. Сотко кайрылып, ар бирибиз өз үлүшүбүздү бөлдүрүп алсак болобу? Кайрылуунун жол жобосун түшүндүрүп бериңизчи. Бул учурда сиздер сөзсүз эле сотко кайрылбай, ошол өзүңүздүн мүлк жайгашкан жердеги мамлекеттик нотариуска 6 ай ичинде арыз менен кайрылыңыздар. Ошол 6-оңуздар тең кайрылгандан кийин ошол мамлекеттик нотариус сиздерге өзүңөрдүн үлүшүңөрдү мындай ажыратып берет. Ал бааланыш керек сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө ал турак жайдын базар баасы канча сом экендигин мисалы үчүн аныктап, аны атайын көз карандысыз баалоочуга баалатып туруп, анан аны мындай тең үлүшкө бөлүп алсаңыздар болот. Бул мыйзам боюнча дагы тең үлүшкө бөлүнөт. Азыр бизде түз байланыш бар экен, кийинки суроону кабыл алалы. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Алло. Сурооңузду айта бериңиз. Üstümüzde bildirdim 26 Mart'ında Aravan rayonundagı sotta benim işim karalmadı dedi. Ben 17. günü avariya olup maşına vurup ketip pençaka çarpıp kaldım. 18'inde pençaka çarptım. Pençanın sırasını koşup Aravan rayonu sotun terörlerine karılatmanı jildirip durdular deyip yönettim. Alar alıştı. Yok ben 26. günü operasyaya girip 4 saat operasya bulup 2 saat reanimasyada yatıp çıksak 26. günü alar işte karab günü paylarından çeçip koyuptur. Uşul tuuralı men kaya kardansam bolot. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Бул туура эмес. Себеби дегенде жарандык процесстик кодексинде баягы кандай учурда соттук отурум токтотулуп турат деген. Кандай учурда милдеттүү түрдө токтотулуп туруш керек деген атайын берене каралган. Бул учурда сиз стационардык оору мындай дарыланууда жаткан болсоңуз, анда бул иш токтотулуш керек. Бул иш сиздин катышууңуз, сиздин укугуңуз бул жерде бузулуп жатат. Сиз бул боюнча ошол кайсыл райондо жайгашкан болсоңуз, ошол областтык сотко апелляциялык тартипте сиз демек арызды бериңиз, апелляциялык арызды. Ал соттук инстанция сөзсүз түрдө биринчи соттук инстанциянын караган ишине, ошол аракетине сөзсүз баа берет. Болбосо ал ишти таптакыр алып салып туруп, ишти кайрадан жаңыдан кароо үчүн ошол эле сотко жибериши мүмкүн. Же болбосо ишти ар тараптуу карап, мындай областтык сот өзү чечим кабыл алганга укуктуу. Бирок негизинен
эгерде сиз чындыгында ошол күндөрү стационардык дарыланууда жаткан болсоңуз, ошол ооруканада жаткан болсоңуз, анда иш сиз мындай токтотулуш керек болчу, убактылуу сиз дарылануудан чыкканга чейин иш токтотулуп туруш керек. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? 16-17 жаштагы балдар талаптоочулук иши менен кармалса өздөрү мойну менен жооп беришеби дейт. Жооп беришет. Себеби дегенде 14 жаштан жогору оор өзгөчө оор кылмыштарга бул кылмыш жоопкерчилиги каралган. 14 жашка чейинки адамдарга бул кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Себеби дегенде алар ал учурда ата-энесинин карамагында болот. Ал эми 14 жаштан жогору 16 жашка чейин бул оор өзгөчө оор кылмыш жасаса, эми тоноо деген бул ачык эле бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келтирип, анын мүлкүн тартып алуу деген берене да тоноо деген. Ошондуктан бул оор кылмыштардын катарын толуктайт. Мындай учурда 16-17 жаштагы балдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы? Мен ажырашканыма 5 жыл болду. Аялым 2 баламды таштап кеткен. Арадан дагы үйлөнүп бир кыздуу болгом. Аны менен да ажыраштым дейт. Бир кыз бар. Ошол аялым алиментке берип жатат. 2 баламды араң багып жатам. Алиментти жок кылыштын жолу барбы дейт. Анан ошол аялым менен ортобузда нике күбөлүгүбүз жок болчу. Ал үйдү талашканга укугу барбы дейт. Нике күбөлүгү жок болгон болсо, үйдү талашканга укугу жок болот. Себеби дегенде биз айтып атпайбызбы, баягы жубайлардын милдеттери, укуктары бул мамлекеттик нике юридикалык каттоодон өткөн күндөн тартып башталат. Демек, силер мамлекеттик никеден өтпөгөн болсоңуздар, анда жубайлардын укук милдеттери сиздерде жок. Демек, жөн гана мындай жашап жүргөн болуп эсептелинип каласыздар да. Ал эми алиментти жок кылып коюш жолу бир гана, ал өзү гана мындай баш тартыш керек. Өзү мен албаймын деп баш тартса гана жок болот. Калган учурларда аны баягы шартка байланыштуу анын өлчөмүн азайтууга гана мыйзам жол берет. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз байланышка WhatsApp номерине чыкпаңыздар. Түз байланыш үчүн 032 22 коду менен 557 32 телефон номери иштеп жатат. Мына ошол номерге чыгып суроо жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми WhatsApp номери бул SMS суроолорду гана кабыл алат. Азыр бизде түз байланыш бар. Суроону кабыл алабыз. Айта бериңиз сурооңузду. Саламатсыздар. Мен ошо Бишкек шаарынан азыр кайрылып отурам. Мен айдан келгенден кийин Бишкек шаарына, бияка айдан Бишкек шаарына келдим да, ошол тапта бир тааныш аркылуу трудовой книжкамды бирөө бердим эле, жумушка кирсем дегенде. Анан трудовой книжкамды жоготуп жүрүп, ошондон бери бербей туруп да, мен жоготуп бердим деп. Жумуштан жок да, трудовой книжкама жок. Иштеген 18 жыл иштеген, ошол боюнча книжкамды ала албайм. Өзүм келишиммен иштей албай, ар кайсы жерде иштеп жүрөм азыр. Ошол сотко кайрылсам болобу? Эми сотко эмне деп кайрыласыз? Сотко кайрыла албайсыз. Сотко кайрылыш үчүн бир негиздүү бир күнөөсү болуш керек. Бул жерде мен ойлойм, өзүңүздүн мындай сиздин мындай этибарсыздыгыңыз, сиздин этиятсыздыгыңыздан болуп жатат. Себеби дегенде сиз өзүңүз ал кишини билбей туруп ишке киргизем десе, бул сиздин эмгек китепчеңизди берип жатасыз. Эмгек китепче бул сиздин эң негизги документтердин бири болуп саналат. Бул эмгек стажыңызды аныктоочу документ болуп саналат. Эми сизге мен мындай кеңеш берейин, сиз кайсыл жерде иштеген болсоңуз, ошол ишканага барып, сиз жоготуп жүргөндүгүңүз жөнүндө расмий арыз берип, сиз ошол эмгек китепчени калыбына келтирүү аракеттерди көрсөңүз болот. Суроо, менин акем менин агамды бирөө өлтүрүп койгон, экспертиза тастыктаган райондук соттун чечимине канааттанган жокмун. Эми кайда барып арыздансам болот? Сиз райондук соттун чечимине наразы болсоңуз, андан экинчи инстанциялык сот, бул областтык сот. Эгерде Бишкек шаарында болсоңуз, бул Бишкек шаардык соту. Булар экинчи инстанциялык сот болуп саналат. Эгерде агадан наразы болсоңуз, жогорку сот бар. Жогорку соттагы ишти мыйзамдуу карадуу, мыйзамсыз карадуу соттордун аракетине баа берет. Эми экспертиза боюнча. Эгерде экспертизанын корутундусуна наразы болсоңуздар, анда силер комиссиялык экспертиза дайындаган. Булар азыр экспертизанын тастыкталган дейт экспертиза, бирок соттун чечимине наразы болуп жатышат. Экспертизанын тастыкталган, соттун чечимине наразы болсоңуздар, бул жерде соттун чечимине
атайын ошол областтык сотко кайрылыңыздар. Ал жерде райондук сотто 1 судья караган болсо, областтык сотто 3 судьянын курамынан турган соттук коллегия карайт. Ошол соттук коллегия ал соттун чечимин, биринчи инстанциядагы соттун чечимин бузуп, жаңы мындай соттук акты кабыл алганга укуктуу. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Эгерде жубайлар ажырашса, бала апасы менен калса, бирок апасынын үйү жок болсо, сотко берип баланы атасына алса болобу? Эми бул аябай татаал маселе. Себеби дегенде, эгерде бала жаш болсо, ал энеси менен болуш керек. Аны үйү жок болгонуна карабай, сот кээ бир учурларда мындай энесинде калтырат. Көпчүлүк учурунда деп айтайын, энесинде кайта. Кайсыл учурларда мындай атасына алып берет. Аябай эле баягы баланын сел саяктыгына жол берип, мындай ичип, ушундай бир жүрүм туруму начар болгон учурда үй бүлө балдарды коргоо бөлүмү карап чыгып туруп, атайын корутунду чыгарып сунуш берет. Ошол учурларда гана атасына алып берет. Ал эми материалдык жактан ошол үйү жок болгондугу бул баланы алып коюуга негиз болуп саналбайт. Ал эми ошол жубайлар бири-бирине материалдык жактан мындай каралашууга милдеттүү. Ошондуктан сот тиги жолдошун, аялын ошол баласы менен кароого, алименттен сырткары каттуу өлчөмдө дагы мындай каражат чыгарып бериши мүмкүн. Кийинки суроо, жолдошум Россияда балдарга каралашпайт, ажырашпай туруп эле алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылсам болобу? Өзү Кыргызстанда жок болсо, алимент кантип төлөтүп ала алам дейт. Эгерде балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктө атасы деген графада жазылган болсо, ал сиздин жолдошуңуздун сотко келиши шарт эмес. Атайын соттук буйрук кабыл алынат. Сиз соттук буйрук кабыл алуу жөнүндө сотко арыз менен кайрылыңыз. Сиздин арызыңыз негизинде соттук буйрук чыгарылат. Ал аткаруу барак болуп саналат. Соттук аткаруучулар кызмат бөлүмү ошол демек соттук буйрукту аткарып баштайт. Бул жерде сиздин жолдошуңузду сотко дагы чакырбайт. Болгону ошол балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктө атасы деген жери бар болсо, бул ошол жетиштүү болот. Азыр бизде дагы түз байланыш бар. Сурооңузду айта бериңиз, угуп жатабыз. Костагы сүйүүчү пулга жазган эле да, анан бүйөөсү Россияга кеткен, бүйөөсүнүн атына жазылып калыптыр. Ала албай атат ошону. Аялы төрөгөн, аялы үйдө. Бүйөөсү Россияга кетип чеке жерде иштеп атат. Эч эле жолбой атат экен эмес алышкачы. Ошолорго дагы болсо болот эми ошо. Баягы сүйүүчү болду. Бул чамадан сырткаркы суроо болуп калды. Эми бул жерде сүйүнчү пул берилет да, баарына берилет. Болгону сиздер ошол бир тиешелүү документти туура эмес тапшырып атасыздар. Ошону эле барып ошол сүйүнчү пул берген социалдык коргоо эмне документ алып келди десе, ошону эле алып барыңыздар. Бул жерде талаш тартыш маселе жок. Сиздерге берилет. Мен Кара Суу районунан болом. 2 небереме алимент ала албай жатам. 2018-жылы 27-августта соттун чечими чыккан. Бара берип чарчадым. Эми кимге кайрылышты билбей жатам дейт. Бул соттук аткаруучуларды көзөмөлдөөчү атайын ошол сот департаменти иштейт. Сот департаменти эгерде бул эми ар түрдүү жагдай болот да, эгерде бул сиздин алимент төлөөчү эгерде жок боло турган болсо, Кыргыз Республикасында же болбосо ага издөө жарыяланган болсо, иш убактылуу токтотулат. Ал табылып келгенге чейин иш убактылуу токтотулат. Издөө жарыяланган болсо. Балким сиздин учуруңузда ошол алимент төлөөчүгө издөө жарыяланган болушу мүмкүн. Же болбосо бир ошол Россия Федерациясына чыгып кетип, Кыргызстандан чыгып кетип, ал кайра келе элек болушу мүмкүн да. Эми жок киши аны соттук аткаруучу кандай аракеттерди жасайт? Кыргыз Республикасынын чыгуусуна чектөө коет. Анын үстүнөн издөө жарыялайт. Андан башка мындай аракет жок. Бул иш токтотулуп турат да. Качан гана тиги Кыргызстанга келген учурдан тартып туруп, бул иш жандана баштайт. Эгерде сиз кайсыл мамлекетте болгон болбосун, сиз эгерде ал жөнүндө маалыматыңыз бар боло турган болсо, ушул кайсыл жерде жашап жаткандыгы, кайсыл жерде иштеп жаткандыгы жөнүндө маалыматыңыз болсо, сиз баягы кызыктар тарап катары арыз берсеңиз соттук аткаруучуларга, биздин Кыргызстандын чечимдерин башка өлкөлөргө дагы жөнөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар, эл аралык келишимдер бар, бул боюнча иш жүргүзүлөт.
Кадырман теле көрүүчүлөр, биз бүгүн сот тартиби жана ага кайрылуу жолдору тууралуу сиздерди маалымат менен камсыздадык. Албетте бүгүн суроолор өтө көп келгендиктен баарына жооп бергенге жетишпей калдык. Андыктан WhatsApp аркылуу SMS суроолорго биз эфирден сырткары дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми бул багыттагы жарандардын укуктук суроолоруна бүгүн юрист Мырзабеков Чыңгыз Авазович жооп берди. Чыңгыз мырза, студиябызга келип, жарандарга укуктук кеңешиңизди берип, маалымат менен бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин өлкөдө сиздин укугуңуз жана эркиндигиңиз кол тийгиз экендигин унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.